Сүйүктүү хоббимдин кесипке айланганына азыркыга чейин ишенбей таң калып келемин. Демек, Аллахым ошону насип кылган. Өз кесибим дарыгерлик болсо да, кызыл диплом менен окуумду бүтүргөн болсом да, мен сүйүктүү хоббимди тандап кеттим. Мындайча айтканда, татууларды бышыруу, адамдардын жакшылык күнүнө кызмат кылчу дагы бир өнөр ээси болдум. Бул жолду өздөштүрүп, бир калыпка салып кетүү да оңой болбоду. Көп изденүүнү, талыкпай үйрөнүүнү, өз ишиңдин мыктысы болууну талап кылды. Бисмиллах деп жаңыдан 2020-жылы үйрөнүп баштаганымда эле 1 жыл ичинде 8 мастер-класска бардым. Ошондогу токтобостон кызыгуу менен барып окуган мастер-класстарым менин азыркы фундаментим. Мен да сиздерге окшоп Инстаграмдан башкалардын торторун көрүп, өзүмдөгү кемчиликтерди байкап издене берчүмүн. Албетте, жасаган ишиңди сүйүп аракет кылсаң, сөзсүз жыйынтык алгач өзүңдө болот. Болгону өзүңүздөгү кызыгууну, талыкпай менен кылууну токтотпоңуз. 2,5 жыл ичинде чакан кухнямда торторумду жасадым, кардарларымды көбөйттүм жана 3-жылы өзүбүздүн семейный кондитерский цехибизди ачып, үйдөн чыктым. Азыр ошол жөнөкөй гана хоббим болгон бул өнөрүм мага энергия берчү, мага мыкты команда түзүп, менен дагы да чоң ийгиликтерди багындырчу. Азыр торторду жасоону сагынган учурумда ушундай өзгөчө декордогу заказдарыбызды тандап алып, берилүү менен өзгөчө кол жана даамдуу кылып жасап, кардарымдын көңүлүн көтөрөмүн жана өзүм энергия алам. Сиз бул жашоодо өз хоббиңизди кесибиңизге айландыра алдыңыз.